Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Хирург Эрин Сакрамовдун сөөгү жерге берилди. 27 ноябрда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү окумуштуу хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор, эмгек сиңирген дарыгер Эрин Хашимович Акрамовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Коштошуу зыйнаты Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өткөн. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 27 ноябрда Берлинде Airbus Europe компаниясынын президенти Йохан Пелисе менен жолугушту. Барлашуу жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргызстандын Airbus менен өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө даярдыгын билдирип, дүйнөлүк авиация тармагында багыт берген компаниянын технология жана стандарттарынын жогорку деңгээлин белгиледи. Садыр Жапаров авиация тармагын өнүктүрүү Кыргызстан үчүн негизги приоритеттердин бири экенин басып белгиледи. Ал буга чейин ишке ашырылган долбоорлордун, анын ичинде өлкөдөгү ийгиликтүү колдонулуп жаткан республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган 2 учактын маанилүүлүгүн айтты. Жолугушууда президент Asman Airlines улуттук авиакомпаниясын колдоо келечегине өзгөчө көңүл буруп, авиапаркты жаңылоого жана заманбап технологияларды киргизүүгө басым жасаган. Ал кызматташуунун биринчи фазасында 2 Airbus учагын A320 же A321 үлгүлөрүндөгү лизингке алуу пландары тууралуу айтып берди. Алар Европага, анын ичинде Бишкек Париж, Бишкек Берлин жана Бишкек Лондон багыттары боюнча каттамдарды аткаруу үчүн колдонулат. Садыр Жапаров келерки жылы Кыргызстандын авиакомпаниялары Евробиримдиктин кара тизмесинен аба коопсуздугу боюнча тизмеден чыгарылышы күтүлүп жатканын билдирди. Акыркы жылдарда авиациялык коопсуздукту жакшыртуу, эл аралык стандарттарды киргизүү жана инфраструктураны модернизациялоо боюнча жигердүү иштер жүргүзүлдү. Жасалган иштер чектөөлөрдү алып салууга мүмкүнчүлүгүн кыйла жогорулатты. Анын айтымында, бул тизмеден чыгуу Европага түз каттамдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эгер эксплуатация ийгиликтүү болсо, экинчи фазада Airbus менен биргеликте авиапаркты андан ары кеңейтүү пландалууда. Президент Airbus менен кызматташуу республиканын авиация тармагын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп калаарына ишенимин билдирип, кызматташууну мындан ары кеңейтүү үчүн предметтик сүйлөшүүлөргө даяр экендигин белгиледи. Жолугушуунун аягында президент Садыр Жапаров Йохан Пелисени жакынкы арада Кыргызстанга келип, өлкөнүн авиация тармагынын өкүлдөрү менен түздөн-түз диалогду улантууга чакырган. Чүйдө окуучулар жапыртууланды. Чүй облусунун Искра айылында окуучулар жапыртууланганын аймактык милиция кабарлады. Токмуш шаардык ооруканага 12 жаштан 16 жашка чейинки 11 бала түшкөн. Милиция 7-класстын окуучусу Таштанды полигонунан Бен 10 деген конфет менен бөтөлкөдөгү таттуу сууну таап алганын аныктаган. Ал таттууларды мектепке алып барып классташтары менен бөлүшкөн. Балдарга медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Тартип сакчылары тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Иш чүй милициясынын көзөмөлүнө алынганын айтышты. 87 миллиард сом салынат. Аккула ат майданынын жери жеке колго өткөрүлдү. Бишкек мэриясы Аккула ат майданынын жерин өткөрүп берүү боюнча келишимге кол койду. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. 2024-жылдын 8-июнунда Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялары ипподромдун мүлктүү комплексин сатып алуу сунушу менен мэрияга кайрылышкан. Бул эки компания жергиликтүү RCA Living чычкасын негиздеген. Келишимге ылайык 53,5 гектар жер тилкесинин 49 жылдык бөлүнөткө пайдалануу үчүн берилет. Шаар бюджетине 5,8 миллиард сом төлөнөт. Ошондой эле 3,5 миллиард сомдук социалдык объектилерди, анын ичинде 3 мектеп, 3 бала бакча, сейил бак, жол, тротуар жана инженердик түйүндөрдү куруп мэриянын карамагына өткөрүп берилет. Жыйынтыгында шаар бюджетине жалпысынан 10 миллиард сомго чейин түшөрү пландалууда. Мындан тышкары инвестор Бишкек шаарынын башкы планын иштеп чыгуу үчүн да каражат бөлөрү белгиленди. Ипподромдун ордуна замандын талабына жооп берген турак жайлар, бизнес борборлор, коомдук жана социалдык объектилер курулушу шарт.
жалпы инвестициянын көлөмү 87 миллиард сомду түзөрү кошумчаланды. Өзгөчө Кырдаал министрлиги дагы бир тигучак сатып алууну пландап жатат. Кыргызстандын Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги дагы бир тигучак сатып алууну пландап жатат. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин жетекчинин орун басары Азамат Мамбетов Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирди. Ал учурда министрликтин ээлигинде 3 тигучак барын, бирөө Ми-8 экенин эске салган. Аба кемесин сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыр бир нерсе айтууга эрте, бирок сүйлөшүүлөр оңунан чыкса, кийинки жылы дагы бир тигучак сатып алабыз, деди Мамбетов. Адис жыл аягына чейин Өзгөчө Кырдаал министрлиги кошумча атайын техникаларын белгиледи. Техниканы Дүйнөлүк банктын жардамы менен 8-9 миллион долларга алабыз. Негизинен бул экскаваторлор, бульдозерлер же экти бекемдөөчү техникалар болот. Жалпы жылдан 70-80 машина аларыбыз пландалып жатат, деди Мамбетов. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 000 доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. 45 000 доллар керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Токтогул суу сактагычына күндөн энергия алган 2 калкыма станция курулат. Токтогул суу сактагычына күн менен иштеген 2 калкыма электр станциясы курулат. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Министр Талайбек Ибраевдин Германияга болгон сапарында 3 компания менен макулдашууга кол койгон. Станциялардын кубаттуулугу 612 мегаватт, курулуш иштери 4 жылга созулары айтылды. Долбоордун максаты өлкөнүн жашыл энергетика долбоорлоруна инвестицияларды тартуу, электр энергиясын импорттоодон көз карандылыкты кыскартуу, энергетикалык коопсуздугун жана көз каранды эместигин бекемдөө болуп саналат деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаал министрлиги быйыл Кыргызстан Өзгөчө Кырдаалдардан 1,3 миллиард сомдук чыгым тартты. Кыргызстан 2024-жылы Өзгөчө Кырдаалдардан 1 миллиард 340 миллион сомдук зыян тартты. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирген. Анын айтымында быйыл республикада 130 ири өзгөчө кырдаал катталып, андан 67 адам көз жумган. Мындан тышкары 2,5 миңге чукул ар кандай өрт, жол кырсыктары, суудагы каргашалар катталган. Натыйжада 251 киши каза болгон. 335 ирет сел жүрүп, 22 кишиден ажырадык. Көбү кичинекей балдар менен өспүрүмдөр. Материалдык зыян 1 миллиард 250 миллион сомду түздү, деди Мамбетов. Ал акыркы жылдары сатып алынып жаткан техника кырсыктарды азайтууга чоң салым кошуп жатканын белгилеп, көбүрөөк суу аткан өрт өчүрүүчү автоунаалар менен өрттү мурункудан тез өчүрүүгө шарт түзүлгөнүн мисал келтирген. Кыргызстанда азыр күйүү чумайдын тартыштыгы жок, запас 1,5-2 айга жетери айтылды. Кыргызстандагы күйүү чумайлуу чумайдын запасы 1,5-2 айга жетет. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык учурда муңай продуктулары өлкөгө үзгүлтүксүз ташылып, рынокто абал туруктуу. Ал эми республикадагы май куючу жайлардагы баанын өсүшү Россиядагы муңай продуктуларын өндүргөн заводдордогу баанын жогорулашына байланыштуу. Кыргызстандын күйүү чумайга 1 жылдык керектөөсү 1,4 миллион тоннаны, суткасына 3,3 тоннаны түзөт. Өлкөдө муңай продуктуларын 3 завод өндүрөт, бирок негизги бөлүгү Россиядан алып келинет деп жазылат маалыматта. Күйүү чумайга баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча иштер системалуу түрдө жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды.
Депутат 2025 жылды ыш менен күрөшүү жылы деп жарыялоону сунуштады. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева Кыргызстанда 2025 жылды ыш менен күрөшүү жылы деп жарыялоо сунушун берди. Мындай демилгени депутат парламенттин 27 ноябрдагы жыйынында көтөрдү. Ал ыштан улам адамдар илдетке чалдыгып жатканын айтып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди маселени чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде көтөрүү керектигин билдирди. Бишкектеги ыштан дем ала албайсың. Сиз Коопсуздук кеңешинде массалык маалымат каражаттарында маселе көтөрсөңүз, элдин ден соолугу деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги болуп иш чара уюштурганыңарды уккан жокмун. Ушул ыштын айынан эмне деген гана оорулар чыгып жатат, деди ал. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQ Air сайтынын ноябрь айындагы индексинде Бишкек абасы таза эмес шаарлардын катарына кирди. Бишкекте жыл сайын күз-кышта өзгөчө жылытуу мезгили учурунда аба өтө булганып, түтүүнү ыш каптайт. Бул жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автомашинелердин түтүүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып келет. Экологдор буга чейин абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан. Бишкек-Токмок, Бишкек-Кайыңды поезддери каттай баштады. Чүй облусунун тургундары үчүн күн сайын Бишкек-Токмок жана Бишкек-Кайыңды каттамдарындагы поезддер каттайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кабарлады. Маалыматка Кайыңды Бишкек каттамындагы поезд күн сайын таңкы саат 5:07 Кайыңды бекетинен жөнөйт. Эркиндик бульварынын башындагы борбордо темир жол бекетине саат 7:32 келип токтойт. Кечинде саат 17:41 Кайыңдыны көздөй багыт алып кетет. Поезд жолдо Бишкек-1 поезд бекети, Сокулук, Шопоков, Беловоз, Кара-Балта бекеттерине токтоп жүргүн чалат. Токмок-Бишкек каттамындагы поезд күн сайын таңкы саат 5:05 Токмок станциясынан Бишкекти көздөй жылат. Бишкек-Кичи райондагы Бишкек-1 поезд бекетине саат 7:21 келип токтойт. Кечинде саат 17:25 Бишкек-1 бекетинен Токмокту көздөй жылат. Поезд жолдо Бишкек-2, Аламүдүн, Кант, Ивановка бекеттерине токтойт. Жол кире балдар үчүн 20 сом, чоң кишилер үчүн 56 сом. Мындан тышкары 5 жашка чейинки бир балага жана колго көтөргөн 36 кг чейинки жүккө акы алынбайт. Билеттерди темир жол бекеттерине мобилдик тиркеме аркылуу поезддеги узатуулучулардан сатып алууга болот. Бишкек батыш чыгыш автобекеттери жабылып, андагы автобус, такси каттамдары шаардын сыртына чыгарылгандан кийин элде нарышчылыктар пайда болгон. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы аймактарга кетүү үчүн Алматы бир дарегинде жайгашкан Бишкек автобекетине, ал эми өлкөнүн түштүк батышындагы аймактарына кетүү үчүн жаңы ипподромдун жанына жылдырылган убактылуу автобекетке жетүү машакатка айланганы соц тармактарга жарыяланган. Мэрия бул шаардагы жол тыгынды азайтуу максатында убактылуу чара экенин, жаңы автобекет Фучик көчөсүнө курулуучу ири комплекске жайгашаарын билдирген.